Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, инсан дерүүсүнүн бул чыгарылышында Кара Суу районуна алгачкылардан болуп төө куш алып келген Рахматулла Мамасалиевдин төө куш багуу ишмердиги боюнча баяндайбыз. Аны мен Гүлнур Арапбай кызы айтып берем. Рахматулла Мамасалиев Кара Суу районунун тургуну. Ал биринчи жолу төө куш менен ишкерлик баштап жатат. Рахматулла мырза төө куштарды Өзбекстандан көрүп кызыгып калган. Мындан улам алгач төө кушту багуу сырларын атайын Фергана аймагына барып үйрөнгөн. Андан соң төө куштун жумурткасын Кара Суу районуна алып келип, инкубаторго салып бастырып чыккан. Өзбекстанга түшкөндө көрүп калып бул нерселерди. Өзбекстанга барганда көрүп кызыгып калдым. Ошондо төө куш баккандар менен сүйлөшүп, жумурткаларын алып келдим. 10 жумуртка алып келип, өзүбүз инкубатордон бастырдык. Анын экөөсү чыкпады, 8-ин бастырып чыгардык. Азыр 6-оосу өсүп, 8 айлык болуп калды. Жаш маалында жакшылап карап чоңойтуш керек. 1 жашка чейин шприц менен суюк тамак бердик. Жашылча жемиштерден салат жасап бердим. Убактымдын көп бөлүгүн канаттууларга бөлүп жатам. Эрте менен, түштө, кечинде 3 маал тамак берем. Азыр булардын ар бири күнүнө 2 килограммга жакын жем жейт. Мунун породасы жумурткасынан билинет. 2 түрдүү жумуртка чыгарат экен. Ошондон байкап билебиз. Канаттуулардын короосун ар дайым таза кармайм. Шуларга карайбыз, эртеменде бир махал акат беребиз. Рахматулла мырзанын айтымында жаныбардын бул түрүн чоңойтуу үчүн да тажрыйба болуш керек. Анткени жумурткадан чыккандан кийин азыктандырууга жакшылап көңүл буруу зарыл. Эң алгач жумурткадан чыкканда 1 айга жакын атайын каражаттардын жардамы менен гана чоңойткон. 1 айдан ашкан соң жашылча азыктарды бере баштаган. Эndi биз өзүбүз караганлык үчүнбүз, кирамыз бизге атака кылбайт. Биз башынан бери караган үчүн бизге көнүп калышты. Бирок сырттан келген адам жакын барууга болбойт. Чокуп же тээп жиберүүсү мүмкүн. Өзүбүз короонун ичине кеңири кирип карайбыз. Кечинде башка жайга киргизебиз. Дагы жумурткасын алып келип көбөйтөйүн деп жатканбыз. Карантин болуп калды. Төө куштар буйруса жаңы жылдан кийин жумуртка чыгарып баштайт. Жумуртка чыгарса дагы инкубаторго бастырып көбөйтөйүн деп жатабыз. Бир канаттуу жумасына 4, жылына 70ке жакын жумуртка чыгарат деп айтышты. Төө куштар ысыкка чыдамдуу келет. Жай мезгилинде сыртта эле кармап жатабыз. Ал эми кышында атайын короонун ичине меш менен жылытып кармайбыз. Күн бою ушул жерде айланып жүрүшөт. Чарчаганда жатышат. Şu 25-18 температура ысыкта ичке. Каарманыбыз төө куштары чоңойгучу аябай көп мээнетин жумшаган. Себеби төө куштун жөжөлөрү өтө назик келет. Алардын жашап кетээр кетпеси да күмөн болгон. Бирок бара-бара өздөштүрүп, ыгын биле баштагандан кийин көнүп калган. Төө куштардын жашоосу үчүн ылайыктуу шарт курган. Атайын короонун ичине канаттууларга ылайыктап кум таш төшөгөн. Ошондой эле короонун четине салкындап туруусу үчүн өсүмдүктөрдү да эккен. Köket manında nimalarni bedenen köketten alып kelip kolda bersiz ham kolda ham yeveradi birgenge. Жашыл өсүмдүктөрдү колдо берсе да жей беришет. Биз жем чөпкө витаминдерди кошуп беребиз. Тумшугуна топтолуп калган жемдерди өздөрү ушундай кылып чыгарып жиберет. Ушинтип тумшугун жыгачка, темирге урат. Жумуртканын чоңдугу ушундай болот. Булардын ар бирин $200 алып келгенбиз. Сыйдаң болгону ачып чыкпайт экен. Аны дарылыкка сатабыз. Биз жумуртканын бирөөсүн 1500 сомдон сатабыз. Муну бышырып, кууруп жесе да болот. Бир жумурткага 6-7 адам тоет. Ден соолукка пайдалуу, иммунитетти көтөрүп, адамды күчтөндүрөт. Маша иммунитеттерин көтөрөдү. Адам бакубат кылады, күчлүк кылады. Рахматулла мырза бул төө куштарды күнүнө 3 маал жем суу берип азыктандырат. Ошондой эле бир төө куштун узундугу 2 метрге жетсе, салмагы 70 килограммды түзөт.
Канаттуулар үчүн арпа, беде, чөп, жүгөрүнү майдалатып тарттырып берет. Андан кийин алардын баарын аралаштырып, суудан кошуп даярдап азыктандырат. Анын бир тобу кушу күнүнө 2 килограммдан ашуун жем чөп жейт. Мындан сырткары витаминдүү кылып атайын сабиз, капуста сыяктуу жашылча берип турат. Endi eller kelip tamasha qilib ketip atat, kelishyapti. Элдер келип кызыгып көрүп жатышат. Көбүнчө жаш балдар дагы абдан кызыгат. Төө куш багуу боюнча да сурап жатышат. Ар дайым эшигибиз ачык. Кирип кеңири көрүп кетишсе болот. Эмне жейт деп жеген тамагына кызыккандар көп. Kelip eşigimiz açık her daim. Kirip bemalol görüp çıkıp ketişaveradi. Рахматулла Мамасалиевдин айтымында төө куштун жумурткасы абдан даамдуу. Бир жумурткага 6-7 киши тоет. Эгер аны сууга бышырса 2 саат кайнатуу керек. Айтымында төө куштун жумурткасы витаминдүү келип ден соолукка пайдалуу. Төө куштун жумурткасын ооруга дава катары сатып алышат. Мындан улам ал төө кушту көбөйтүп жумурткасын сатууну пландаган. Азыр анын төө куштарына кызыккандар көп болууда. Атайын көрүүгө келип чоңойтуу жолдорунда сурап жатышат. Төө куштар 18 айдан кийин жумуртка берет. Бирок Рахматулла мырза кышка жакын төө куштар жумуртка чыгарып баштайт деп божомолдоп жатат. Өлкөдөгү абал турукташса анын жумурткасын дагы сатып алып төө куштарын көбөйтөм деп ниет кылууда.